қаншеп жыл төшекке жатсаң ақшаң өлі көп болып анан кандай десем жакшы биз негизи ушинтип идеалда ошентип койгонуш керек да адамчы. Привет, доброе утро, привет. Мындай кофе алып жыргап мындай туруп колду кыймылдап андай атпайт да насамды мына туруп ойлонуп турчу. Канча болду саат? Я бүгүн жумушка вообще кечиккен жокмунбу я? Кайдагы доброе утро. Туруп кыз мейли уктап атат. Көзүн ачып туруп мени карап, мынтип асманды карап кайра уктап калды. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн болсо доставкадан кийинки жумушка Amazonго кирдим. Бүгүн биринчи күн. Жумуш саат 9:30 башталат. Азыр болсо саат 8:30 болуп калды. Кызым экөөбүз тамак ичип атабыз. Азыр жумушка кетебиз. Анан жумуштан келгенден кийинкилерден дагы бир тартып силерге көргөзөм. Бирок Amazon ишин тартканга аракет кылам. Бирок тарттырабы, тарттырбай билбейм. Мененки тамак. Чай чекчекти айтып койсуң, Amazon'da жумушуңду кантип таптың? Amazon'dагы жумушту болсо, Amazon веб-сайтына бардым, онлайн веб-сайтка кирип, ар кандай жумуштар чыгат экен, ошол жака регистрация кылып койгом. SMS менен да келгенде, поштама келгенде жаңы жумуш чыкса келет да мага. Анан кийин келди жумуштар. Жаңы жумуш деп өлө абдан өзүмдү аябай сүйүнүп жумуш чыкты деп, Amazon'да жакшы төлөйт деп, $15 ай саатына төлөйт деп уккам, теги веб-сайтына жазылып турган. Анан сүйүнүп барып, биринчи онлайн бирдемкелерди толтурдум. Тигини кылды, муну кылды деп атайын, кичинекей тест сыяктуу бирдемкелер бар экен. Ошонун баарын өтүп, өткөндөн кийин SMS келди. Биринчи эме келгиле, social security деп коет экен, бияктын ошондой документтериңди алып келгиле жумушка деп регистрация кылабыз деп. Погода жакшы, бүгүн жан жаап атат. Saat 8:30 oldu. Amerika'nı görüp gelelim. Мына жиптер ушундай жерде Amazon'дун ичи бул. Ушундай болгон эмелердин ичине киргизип мындай болгон товарлар бар тизилген. Текка чейин бул бир эле частына келдим. Аны часть болсо мондогон коробкаларды алам, арабага сүйрөп алып. Коробкаларды ачып, мындай болгон сканерим бар. Сканер менен баркодду сканировать этип, анан бул текшелерге коям. Ушундай мунун ичинен көп тарттырпайт. Үйгө келдим. Жумуш мен ойлогондой кыйын деле эмес экен, бирок кечке жүрүп атып чарчап калат экенсиң. Бирок биякта мисалы 5 саат иштейт болсоң, 5 саат иштегенде иштейт экенсиң. Баягы Кыргызстандан 5 саат мисалы бир күн иштегенде отуруп, көп убакта мындай бир башкача бир иштейсиң го, биякта жок андай эмес экен. Мисалы эртең менен барып жумуш башталган боюнча азыр жумуштан чыкканга чейин вообще тынбайт экенсиң, отурбайт экенсиң. Ошондой
аттай эле иштеп келдик, мынча айтканда. Жакшы жаңылыктар бар. Бирок бир жакшы жери бул адамдын укугуга жакшы корголот экен. То есть 200 килограмм, 100 килограммдай немелерди көтөртпөйт экен. Эң эле көп көтөрткөнү бир ошо 25 килограмм ушундай эле көтөртөт экен. Бирок кеп көтөргөндө эмес, мындай майда чүйдөмөлөрдүн баарын сканировать этип текчелерге коюп атып эле чарчап калат экенсиң да. Биринчи күнү 5 саат иштедим. Анткени дегенде биринчи күнү үйрөтөт экен. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кайсыны басыш керек деп. Ошол анан нерсе берет экен. ID карт ушуну басып кирип келатканда киргизип, чыгып баратканда кайра тигизип коюп кетет экенсиң. Анан саатына канча төлөнүп атат ошондой саатына $15. Анан момогон перчатка берет экен. Перчатканы биягын кесип койдум, кесип коет экен көп үчүн. Анткени дегенде бул сканер менен иштейсиң да. Анан сканер менен иштегенде бул жабык эмелер менен колуң менен телефон иштебейт. Ошон үчүн бир кол менен телефон иштегендей кылып. Вау, жан. Анан перчаткиден башка кетти. Мынага неме берет экен? Мынага масканы кийип алып. Кыргыздар кантип иштейт экенин көргөздөк. Жакшы, кыргыздарды уят кылбай. Жалкоо болбой иштедик. Жалкоолонбой. Кыргыздардын баары ушундай жалкоо экенин детирбейчи. Зыңк. Тимелечи колдон алып, көзү каякта караса тимеле ошакты көздөй чуркап, тимеле. Тыңыраак болуп ошол. Ошондо эми үйгө кирип, чай-пай ичип, салайын. Ала кетирмейсиң, жок? Көрөбүз. Болсо деген биз биякта Эрик деген жакшы бир бала берди, өзүнүкү менен бөлүшүп. Кыргыздар кайда жүрсөк дагы бири-бирибизге жардамдашып жүрөбүз. Биякта кыргыздар өтө көп эмеспиз, аз элебиз. Айли мененчи. Карачы чикен кене. Балдарга бекер мектептен берилген тамактар. Интервьюдан дагы бир куласам дагы бир интервью катышайын эми. Ансыз бир интервьюдан тиги куладым. Экинчи интервьюну көчөм, мурдагыны берип дагы бере берели. Ошо интервью болуп турганына шүгүр дейли да. Канча болду? Мен канча мүнөт убактым калды. Бар экен. Канчада? Жарым саат убактым бар. Кел, момдан жебейлиби? Кел, тамак ичели анда. Кана? Балдардыкын да алып келип алып дичи. Жок, атайын көбүрөөк алып келгем. Балдарга жетет. Жумуштан келип, ичип, эми интервьюга даярданып атат. Кайсы компанияга даярданып атасың? Qualis деген компанияга даярданып. Билет даярданып атасың. Экинчи интервью, биринчи интервьюда телефон аркылуу болгон, андан өткөм, эми видео интервью болот. Болгон аракетибизди кылабыз. Бул экинчи интервьюсу болот, э? Qualis деген эмне компания экен? Qualis деген провайдер сыяктуу компания экен да. Көп тармакта иштейт, көп тармакты иштетет экен да булар. Көбүнчө мынан кайсы тармагында именно мен иштейм билбейм. Эмне должность, эмне позицияга подавать эттиң эле? Сетевой инженер. Өзүңдүн профессияң менен, а? Ушинтип бийлеп ташыгабыз. Ладно. Мен сени тартып отура бербей, балдарды карап келейин. 14.
Таратышка. Эмне ма? Тартатам. Пока тургула, э? Мен атам. 5 мүнөттүн ичинде, 15 мүнөттүн ичинде ысылдап кеттик. Телефонду карап келет, эмне кылат? I understand, OSI 4 layers. As my knowledge, I am good at 4 layers, starting from physical to transportation. I have a knowledge and experience working in this 4 layer. So whatever question you have, please ask me starting, or it doesn't matter which area. If you want to, you can ask me in OSPF areas like STAP and SSA. If you want, ask me on an area BGP. So I'm in good these areas. And in packet filtering, content filtering, in not a big enterprise level, but in a like medium corporation level, I can handle. Opportunity. It's always good for me that like learning. So good to know what the handshakes. Okay, got you. Thank you very much. Yes, I am a green. Even though I have an experience, I am green. Green means young. So I will definitely take your advice. I will go whatever you explain it in this. I will be ready for final. I will be ready. All right. So mostly recruiter Powell will reach out to you and he will give you the timelines probably. Thank you very much, Mr. Arif. Be safe. Be safe. Stay safe. See you. Thank you very much. Yes, thank you. Кандай ощущение? Кийинкисин өттүм окшойм. Эмнелерди сурады? Көп эле нерсени сурады. Бирок эмедеди такып деле көп сураган жок, бирок сурады, бирок эме болду да. 1 сааттай болду, э? 1 саат сүйлөдүм окшойт. Эме дейт. Security жактарыңды кичине өнүктүр дейт. Анткени бул экинчи интервью. Биринчи телефон менен болгон бул. Эми бул айткандай экинчи интервью. Эми үчүнчү болот файнал. Я на 15 месте. Мы родственники. Я люблю мою племянницу. Ты мой дядя. Он не мой племянник, наверное. Жүрү тамак ичели. Чарчадыңбы? Тиги Асел жазып отур. Как ваши дела дейт, сен жазып коесуң? Валейкум ассалам, Төлөн. Кандайдан соң иштер, семья? Америкага кош келдиң дейт, Чолпонбек. Бош менен сүйлөшүп коем, классташтар. Бажалар жазып атат. Иш кылса, бүгүнкү күн аябай абдан жемиштүү күн болду биз үчүн. Тамакка да барып алып келдик, толтура тамак алып келдик. Андан интервьюга катыштык. Анан кайра барып кайра тамак алып келдиң. Укташ керек, толку чай ичип. Балдар болсо сабак окуду бүгүн кечке. Кандай тамак алып келиптир? Бир жумада 2 жолу берилет. Бул 4. Сыр жейсиңби? Жок. Не болтасың дейт Чыңгыз? Титиребичи? Ойын. Мен айткам, компьютер көзүңдү элестетип атабысың? Жок, кандай элестетип атпайбы? Ойноп. Чуркап ойноп атат, ачып.